Саламатсыздарбы, кабарлардын топтому менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Кыргызстанда бирдиктүү бажы тарифи 1 январдан тарта киргизилбейт. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын өкүлү Асылбек Бөрүбаев билдирди. Анын айтымында бирдиктүү бажы тарифи биримдикке толук кирген соң, сырткы чек арада өткөрүүчү бекеттери жабдыкталгандан кийин киргизилет. Ага чейин бардык жүк ташуучулар Кыргыз Республикасынын азыркы бажы тарифи боюнча ташыла берет. Бүгүндөн тарта Казакстандан электр энергиясы келе баштайт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин жыйынында энергетика министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Министрдин белгилешинче, Казакстан менен кыш мезгили үчүн 1 миллиард киловатт-саат электр энергия алуу боюнча макулдашуу жүргүзүлгөн. Бирок Казакстан келишимди ар бир ай үчүн түзүп турууну сурангандыктан азырынча декабрь айына гана келишим бар. Казакстандан келчү электр энергиясынын чек арага чейинки баасы 5 сомго айланууда. Ага салыктарды кошкондо баа 5 сом 60 тыйынга чыгып кетет. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кыргызстандагы убактылуу кармоочу жайларда кыйноолор токтобой жатканын билдирди. Анын айтымында былтыр акыйкатчыга 15 миңден ашуун арыз даттануулар түшкөн. Алардын 60%дан ашыгы жабык жайлардагы мыйзам бузуулар боюнча болгон. Буга байланыштуу аталган институт атайын иликтөө жүргүздү. Анын жыйынтыгында өлкөдөгү убактылуу кармоочу жайларда кылмышка шектелген жүздөгөн адамдар мыйзамсыз кармалып турганы дайын болгон. Алардын иши сотто каралбай создугуп жатат. Буга байланыштуу акыйкатчы атайын баяндама даярдап, Жогорку Кеңешке жолдогонун кошумчалады. Кыргызстанда жабык жайлардагы укук бузуу кыйноо кеңири тараган көрүнүш катары айтылат. 2008-жылы Бириккен Улуттар уюмунун кыйноого каршы конвенциясына кошулгандан кийин бул жаатта атайын орган ачуу милдети алынган эле. Өткөн жылы болсо кыйноого каршы улуттук борбор түзүлүп, ага абактагы мыйзамсыз көрүнүштөрдүн алдын алуу милдети жүктөлгөн. Бүгүн СПИДке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Өлкөдө ВИЧ-СПИД эң көп катталган аймак Ош шаары жана Ош облусу эсептелет. Коркунучтуу илдет менен жабыркагандардын 37% Ошко туура келет. Дарыгерлер СПИДтин жайылышына миграциянын таасири күч экенин белгилөөдө. Мындан сырткары илдетти баңгизат аркылуу эмес, жыныстык жол менен жуктуруу артып баратат. Жугуу жолдорун боюнча карап көрсөк, эгерде мурунку жылдары биз жана парентералдык жол жана кан аркылуу жугуу жолдору боюнча баңгизаттар колдонгонлордун арасында көп деп белгилеп келе жатсак, азыркы мезгилде жыныстык жол менен жугуу жолу көбөйгөнүн белгилеп келе жатабыз да. ВИЧ-СПИДти алдын алуу аракеттери тууралуу кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Ош шаарында кири жуучу машина жана муздаткыч чыгарчу Джимвей заводу расмий түрдө бүгүн ишке кирди. Мындай өндүрүш Кыргызстанда биринчи жолу ачылып жатат. Завод кытайлык ишкерлер менен биргеликте ачылган. Күнүнө 250 дана кири жуучу машина чыгаруу кубаттуулугуна ээ. Өндүрүлгөн товарлар бир гана Кыргызстанга эмес, башка өлкөлөргө да экспорттоо пландалган. Кыргызстанда биринчи жолу ачылып жаткан мындай заводко кир жуучу машинелерди чыгарууда керектелүүчү жабдыктардын 30% Кытай жергесине алынып жатса, 70% заводдун өзүндө иштетилип чыгарылат. Сырьё мешогу Кытайдан алынып келет, а бул жерде жасалып, өзүбүз жасап чыгарабыз. Упаковка кылып, тазалап, анан бул жакка сборкага кыздарга жөнөтөбүз. Алар ички запчасттарын, моторун, шлангасын, сушкасын коюп, ошол жактан бүтүн болуп биздин кир жуучу машина чыгат. Заводдо кир жуучу машинанын тетиктерин даярдоочу атайын техникалар орнотулган. Анын ар бирин 2ден кызматкер көзөмөлдөйт. Бир жабдык орто эсеп менен 1,5 мүнөттө даяр болуп чыгат. Андан кийин топтолгон тетиктерди башка жумушчулар чогулта баштайт. Муну мына станок жасайт, ар жактан сырьё келет. Сырьё чыгарып, краскасы бар боёгун кошуп, аралаштырып, готовын чыгарып берет да. Бул подставкасы бүгүн үстүндө стиральный машинанын корпусу бар го, аны ошол койгон. Азырынча 60 адам эмгектенген заводдо жумуш жетишерлик. Кызматкерлер бир айда 20 күн иштешет. Өндүрүмдү токтотпош үчүн 2 мөөнөттө эмгектенишет. Айлык акысы орточо 8-10 миң сомду түзөт. Бизге 31-октябрдан баштап Кытайдан инженерлер келген. Ошолор күн сайын сабак болду, сабак аркылуу жумуш болуп атты. Ошол негизинде үйрөндүк да.
Кытай-Кыргыз биргелешкен кир жуучу машиналарды чыгаруучу завод 2013-жылы курула баштап, үстүбүздөгү жылдын 15-ноябрда бүткөрүлдү. Ош шаардык мэриясынын демилгеси менен ишкананы курууга $2,5 миллион инвестиция тартылган. Мына Кудай буйруса 2015-жылы биз уже толук кубаттуулукка түшөбүз. Бул кир жугуч машинадан бөлөк муздаткычтар чыгат. Ошондо жылына где-то бир 400 миллиондон 450 миллион сомго чейин кошумча товар өндүрүлөт. Ишкана алдыдагы пландарында жумушчу санын 250ге жеткирүүнү көздөп жатат. Азырынча заводдун күнүмдүк өндүрүштүк кубаттуулугу 250 дана кир жуучу машина. У нас товар качество. Биздин товар сапаттуу. Бардык тиешелүү жабдыктар, тетиктер Кытайдын сапаттуу ишканасынан алынып келинген. Инженер-адистер да тажрыйбалуу. Бул жаатта көйгөй жок. Ошондуктан чыгарган продукциябыз да талапка жооп берет. 1 жылдык кепилдик менен. Чыгарылган товардын 80% экспорттоого багытталып, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстанга сатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Аталган заводдо 2015-жылдан баштап муздаткычтар да чыгарыла баштайт. Эске сала кетсек, Джим Мэй заводун ишке киргизүүгө жалпысынан $5 миллион акча каражаты сарпталган. Акылбек Розматов, Адина Досумбетова, Азам Бузыриков, Ынтымак. Кыргыз өкмөтү 1-7 январ күндөрү эс алуу катары жарыялоо боюнча токтомду коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык министрлик 2 январдагы иш күнүн 27 декабрда иштөөнү жана 5-6 январдагы иш күндөрү кийинки жылдын 10-17 январында эс алуу күндөрүнө жылдырууну сунуштады. Мындай жол менен кыргызстандыктардын 1-7 январда эс алуусуна жол ачылмакчы. Бул эс алуу күндөрүн рационалдуу пайдалануу максатын көздөрү айтылган. Чет өлкөдө каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн жеткирүүчү жүк 200 боюнча бөлүнгөн компенсация алуунун процедураларын жөнөкөйлөштүрүү сунушталып жатат. Замандаш ассоциациясынын маалыматында 2013-жылы Кыргызстанга Россиядан 357 жарандын, Казакстандан 18 жарандын сөөгө жүк 200 жеткирүүсү менен келген. Жыл сайын чет өлкөдө каза болгон эмгек мигранттарынын сөөгүн жеткирүүгө мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнөт. 2013-жылы 2,7 миллион сом берилген. Кыргызстанда 2 гана компания Кыргызстан менен Air Бишкек акысыз жеткирүүгө макул болгон. Авиатрафик компания мындай тейлөө көрсөтүүдөн баш тарткан. Россиянын көптөгөн ава компаниялары өз тарифи менен жеткирүү кызматтарын көрсөтөт. Мисалы, Россиянын бир эле аэропорт ава компаниясынын тейлөөсү 30 000 рубль турат деп айтылат маалыматта. Мамлекет тарабынан жүк 200 жеткирүүсүнө бөлүнгөн компенсация жетишсиз. Көптөгөн жарандар 20 000 сом алыш үчүн калктын жумуштуулук боюнча борборунда ондогон ар кандай документтерди толтурат. Документ толтуруунун татаалдыгынан эл жыл бою чуркап жүрөт жана акыры эч нерсеси жок калууда, деп билдирет ассоциация. Чек арадагы карамай аткезчилиги боюнча иш козголду. Бул тууралуу УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Кыргыз-Тажик чек арасында Кыргызстандан 41 тоннадан ашык карамайды Тажикстанга мыйзамсыз ташып бараткан автоунаа кармалган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар болду. Ушул эле маалыматты Ынтымак Чекит Кейжи сайтынан да окусаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.